каналым катталуучулары, мен сиздерге бир ажайып кыштын кереметине чулганган бир Чаткал деген райондун образын бир тартуулап берейин деп атам да. Мынакей азыр кыш шилдеси кычырап турган убак, Чаткалда 1,5 метрден ашык кар бар. Эми жолдор колдон келишинче Кудайга шүгүр элекем, могу башка замандарга карагандачы. Анан айтайын дегеним, бу кышында чындап айтканда зарыл ишин болбосо Чаткалга балия барбы деген сөз дагы ушул природага төп келет да. Бирок бул природаны кандай болгон күндө дагы бир барып көрүп келген адамга ушунчалык бир чоң пайда алып келет да. Бул биринчиден ден соолукка пайда алып келсе, экинчиден баягы ата энесин көрүп, өзүнүн жерин көрүп, мисалы анча кусалыкты жазып келгенге дагы бир пайдасы бар да. Урматтуу көрүүчүлөр, 2841 метр бийиктикке чыгып баратабыз. Бул дагы ушул Чаткалдын эң бийик перевалды, же болбосо Кыргызстандагы эң бийик перевалдардын катарын толуктайт да. Ошон үчүн кышында Чаткалга машина айдап барып келген адамга эме кылыш керек. Жакшына калып Чаткалдын карынан медаль жасап бериш керек. Себеп дегенде мындай погода менен дагы биздин пешенебизге монтип жакшына калып туруп көк аспан жаркырап, күн чайыттай ачылып тургандыгы плюс болду да. Анан мен эмнеге кетип баратам Чаткалга кышында? Менин апам менин бейишим да. Мен ошол бейишти абдан колума көтөрүп жүргүм келет ардайым. Анан бир аз мындай ооруп калыптыр апамчы. Анан өзү негизи Чаткалды кыштабай эле шаарда эле кыштан дегенге көнбөйт өзү. Негизи бардык эле энелер ушундай болсо керек. Анан ага көнбөй койду эле, бирок Чаткалдын ондай болуп шартына туура келбей, апам 75 жашта кичине сырт болуп калган экен. Анан ой боюна койбой алып кетем деп баратам.